Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак кечиңиздер менен, достор. Кезектеги автоунаа Hyundai Solaris, достор. 2018 жылкы 1.4 автомат коробка, достор. Пробеги 80 канча миң эле пробеги? 81 миң пробегте, достор. Мына машиненин сыртынан байкаңыздарчы, ошол пробегге дал келеби же келбей бир сыйра комментарийге жазып коюңуздар. Мен азыр ички салону боюнча дагы бир сыйра көргөзгөнгө аракет кылам, достор. Алгач мен сиздерге ушул автоунаа өзү салондон канча сомго алынган бир сыйра документин көрсөтүп коем. Мына ПТС оригинал экинчи хозяин ПТС боюнча. Так, бул жерде место расчетов тет, так, Москва, город, Сармовская улица, дом 21А дейт. Машиненин алган суммасы 940 миң рубль экен. Биз бирок мындан кыйла эле ылдый койдук, достор. Так, документи бар жогу юридический таза, машина дагы состояниясы идеал экен, достор. Мен бир сыйра көрдүм, силерге дагы көрсөткөнгө аракет кылайын, достор. Алгач ушул баллондон баштасак, мынакей, баллондору сонун абалда. Жайкы баллон өтө сонун абалда. Кузовто анча-мынча тийип кеткен, чийишип кеткен жерлери бар, ошол жерлерди мен силерге көрсөтүп коеюн. Так, бир мына капоттун арт жагында бир кетти. Андан кийин бамперада. Бул дагы бамперада аз-маз жаракасы бар. Андан кийинкиси сол жак бамперасы. Мынакей. Сол жак бампера, бул жеринен дагы кичине жарака кеткен. Көрдүңүздөрбү? Так, оң жак жагы боюнча машина таза. Мына. Көрүп турасыздарбы? Машина өтө идеал экен, достор. Так, эми ички салону боюнча көрсөтөйүн. Бул жерде комплектация Active Plus, достор. Полный электропакет. Бул жагында корректор фар, антибокс. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа, от алдырып көрөбүз. Мультироль. Пробеги 81 миң 450. Так, ички салону боюнча штатный мафону. Так, кондиционер, подогрев переднее сиденье. Катализатор ордунда, мотору вообще идеально иштейт экен, байкаңыздарчы. Вообще идеал иштейт экен. 81 миң пробегке, достор. Мындай айтканда ишенсе болот. Себеби панелдер дагы сонун абалда, таптаза, бар жогу. Өзүнүн заводской полиги турат, достор. Мынакей сиденьяларын байкаңыздар. Так, эми арткы салону боюнча. Арткы салону дагы сонун. Мына. Көрдүңүздөр, бар жогу жылтырап. Кыскасын айтканда жанагы пробегке дал келет окшойт. Эми сиздерге арт жагы боюнча көрсөтөйүн. Так, арт жагы боюнча меткалар ордунда. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Кыскасын айтканда арт жагынан да таза машина. Опа! На. Эми сиздерге мотор жагына кеттик, анда мотор жагы. Алгач мотордун звугуну, үнүнү сиздерге угузганга аракет кылайын, мынакей. Мотордун защиткасыга чейин ордунда, бар жогу, кыскасын айтканда ровно иштеп турат. Могу заводской меткасы болот. Билесиздерби, туугандар? Но сарылар заводской метка бул. Биягында турат, моголары турат. Жада калса, но клапандын крышкасы да чечилип жатат. Байкадыңыздарбы? Мына жагында турат. Бул сары, бул заводской меткасы. Так, кошумча мынакей, могу жактарында бул заводской меткалары ордунда. Мотору бирок идеал иштеп турат десек болот. Крылолору абсолютно таза. Эки жагын тең көрдүк, достор. Мен сиздерге вин-кодту көрсөтүп коем. Видеону паузага коесуздар, достор. Видеону паузага коюп, мынакей. Башка жактан полный отчет алсаңыздар болот, достор. Так, документ боюнча айдап тура бересиздер. Страховкага өзүңүздөрдү коштуруп алып. Басыны, достор, 880 миң. Аз-маз торг болот. Бирок машина идеал экен. Дагы бир сыйра сыртынан сиздерге көрсөтүп коеюн. Мынакей. Таптаза машина. Эми арт жагында аз-маз эмелери бар. Мына ушундай, достор. Туура келсе сүйлөшөсүздөр.
Биз сиздер менен коштошобуз анда. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.